Өпкө же кан диабети менен ооругандарга эмдөөнү мүмкүн болушунча эртерээк алуу сунушталат. Эмдөө өзүңүздү жана жакындарыңызды коронавирустан коргоонун эң ишенимдүү жолу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Назарыңыздарда актуалдуу маек. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми уктуруунун режиссерлору Нуржан Качкынбекова жана Бермет Камбарбекова. Айрым маселелер боюнча, айрыкча социалдык көйгөйлөр тууралуу кечээ жакында кезексиз ачылган жогорку кеңештин сессиясында дагы сөз болду. Айрым эл өкүлдөрү, депутаттар кыргыз өлкөсүндө, Кыргызстанда ушул пенсия төлөө боюнча маселелер жаралбай элеби деген суроолорду дагы коюшту. Биз бүгүн мына ушул багытта кененирээк маалымат алуу максатында студияга социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Уркалиевичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жеңиш Уркалиевич, өзүңүз уккандай, өткөн жумада ушул сессияда ушул маселе козголуп кетти. Өткөн сессиянын ачылгандан кийинчи пенсия кандай төлөнүп атат, төлөнбөй калбайбы, акча каржы жагы жетиштүүбү деген. Анан парламенттик жыйындын жүрүшүндө сиздердин төрага да жооп берди. Бул суроо жалпы эле угармандарды кызыктырып турат. Азыркы учурда пенсия төлөө маселеси кандай болуп атат? Рахмат. Негизи азыркы учурда пенсиялардын төлөнүшү мурункудай эле штаттык режимде жүргүзүлүп атат. Учурдан пайдаланып, биздин урматтуу пенсионерлерибизге айта кетет элек, эч кабатырланбаңыздар, анткени белгиленген тийиштүү каражаттар фонддо бар. Пенсиялар эч үзгүлтүккө учурабастан төлөнө берет деген ишендирип кетебиз. Мына бүгүнкү күндө ай сайын июнь айына 4 миллиард 178 миллион сом каржыланды. Июнь айыныкы. Буюрса мына бул айда дагы ушул аркы жумадан баштап төлөп баштайбыз, июль айыныкын. Жылдын башынан бери 25 миллиардка жакын акча каражаты пенсияларга каржылап төлөгөнгө жумшалды. Бул учурдагы пенсионерлердин пенсиясынын өлчөмү, анын санынын өсүшүнө жараша дагы биздин бюджетибиз жогорулап баратат жыл сайын. Быйылкы жылга дагы 62 миллиарддан ашыгыраак бюджетибиз бекитилген. Ошол бекитилген бюджетке ылайык күзгү айларда буюрса пенсиялардын өлчөмдөрүн дагы каржылоо көбөйтүү маселеси коюлуп атат. Азыркы күндө жакынкы араларда ошону эсептеп чыгып, анан урматтуу пенсионерлерибизге маалымат беребиз. Буюрса бул жыл дагы көбөйтүү жүргүзүлөт. Бирок канча өлчөмдө кандай экенин кийинирээк айтабыз. Бирок бюджетте каралган. Жылдын башынан бери төлөмдөргө эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Келечекте дагы азыр мына билесиздер, камсыздандыруу төгүмдөрүн салык кызматы аркылуу жыйналып атат. Ошондуктан ал жактан планга чыгып атышыптыр. Бизге түшкөн акча каражаттары түз эле пенсиялык төлөмдөргө жумшалат. Мурдагы учурларга салыштырмалуу мына улам калктын саны да көбөйүп атат, пенсияга чыккандардын да саны көбөйүп атса керек. Ооба, мына ушул айга чейин 30 миңден ашык адамга жарым жылдын ичинде эле пенсия чегерилди. Анан негизи айтып коюшубуз керек, азыр 700 миңден ашык пенсионерлер бар бүгүнкү күндө. Бул 2009-10 жылдары 530 миңдин тегерегинде гана болчу. Күндөн күнгө саны өсүп атат. Эми бул бир четинен баягы жашоонун узактыгы, карыларыбыздын көп болушу, анан согуш жылдарынан кийинки төрөлгөн балдардын баягы санынын өсүшүнө жараша болуп атат окшойт. Анан айта кетишибиз керек, мөөнөтүнөн мурда дагы жана жеңилдик шартта дагы пенсия алгандардын саны көбөйүп атат. Бул 60-70% ошондой шартта чыккандар болуп атат. Анан өзүңүздөр деле угуп атсаңыздар керек, бул маселе көйгөй маселе катары жогорку кеңештин парламенттин угууларында дагы көтөрүлүп атат. Келечекте ушундай темп менен бара берсе пенсиялардын санынын өсүшү, анын өлчөмүнүн жогорулашы кийин социалдык фонддун бюджетине оорчулук алып келбейби деген. Келечекте болушу мүмкүн, бирок азырынча мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан эң башкысы биз
бюджетибиздин пенсиялардын убагында төлөнүшүнүн түздөн түз көз каранды болгон көрсөткүчтөрү бул республиканын экономикасынын жалпы абалы болуп эсептелет. Ошондуктан иш орундарынын пайда болушу, тарифтердин тиги айлыктардын көтөрүлүшү мына ушунун баары тарифке байлангандыктан келип биздин фонддун базалык төгүмдөрдүн базасынын көбөйүшүнө алып келсе, пенсияларды ошондой жогорулатканга баягы санынын өсүшүнө карабастан жогорулатып пенсия чегерип бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдобуз. Рахмат, урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, биз түз эфирдебиз. 39-21-90-39-19-33 пенсия маселесине байланышкан баардык суроолорду кабыл алабыз. Биздин студияда социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Шуркалиевич бар. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, мына ушул багытта суроолорду берип, жооп алганга аракет кылыңыздар. Телефон номерлерди дагы бир жолу эсиңиздерге салалы: 39-21-90-39-19-33. Жеңиш мырза, ушул пенсионерлердин саны жанагы эмгек мигранттарынын дагы башка өлкөдө Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагында эмгектенип жүргөндөрдүн дагы пенсияга чыгуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөндөн кийин дагы көбөйүп жатса керек, Негизи эми бул жалпы биз баягы прогноздоп алдын ала эсептөөлөрдү жүргүзөбүз жыл сайын. Ошого жыл сайын белгиленген өлчөмдө бюджетте акча каражаты каралат. Анан саны негизинен эми туруктуу жашаган калкыбыздын санына жараша эле да. Ал мисалы үчүн 6 миллион болсо анын ичинен ишке жарамдуу, анан пенсия жаш курагына келип калгандар деп бөлүнөт эмеспи. Ооба. Чет жакка чыгып кеткендер баягы жарандыгын өзгөртпөсө, жашаган жери ушул жакта туруктуу болуп эле убактылуу иш менен камсыз болуу үчүн башка мамлекеттерге иштеп чыгып кетсе, алар дагы пенсияга келечекте укуктуу болот, эгер камсыздандыруу төгүмдөрүн бул жактан төлөп жүргөн болсо. Көпчүлүк эми жарандарыбыз айыл жеринде тургандыктан алардын үлүш жерлери бар ар бирөөнүн. Анан пенсияга ошо үлүш жеринен төгүлгөн камсыздандыруу төгүмдөрү дагы стаж катары эсептелип укук берет. Ошондуктан көпчүлүгү пенсияга жаш келмейинче камсыздандыруу төгүмдөрүн төкпөй жүрө берет, бирок ал баягы милдеттүү төгүм болгондуктан карыз катары алардын мойнуна илинип турат да. Ошондуктан ушул убакыттан пайдаланып баардыгыңыздарды чакырып кетет элек. Бул негизи милдеттүү төлөм болгондуктан Конституцияда белгиленген. Төлөп коюңуздар, анткени пенсияга жаш курагы келген учурда гана чуркап башташат да. Бул тиги 96-2000 жылдардан бери үлүш жерине акча төкпөй жүрүптүрбүз. Анан убагында төкпөгөндүгү үчүн штраф пениялар салынат. Айыппулдар. Ошондуктан муну да туура кабыл алышыңыздар керек. Мүмкүнчүлүк болсо жыл сайын өзүнүн тийиштүү өлчөмдөгү ченемин төлөп турганыңар туура. Анан үлүш жери менен төлөнгөндөн кийин ал жерде дыйкан чарбасында же үлүш жерде канча адам мүчө болсо, ошонун баардыгына камсыздандыруу стажы болуп эсептелип, келечекте пенсияга укук берет. Чет жакада жүргөндөрдүн баарынын эле үлүш жерлери бар болуш керек. Анткени 94-жылдары баягы реформа жүргөндөн кийин жерлерди бөлүштүрүп бергенден кийин ар бирөө ушул балдарга чейин бөлүнгөн болчу. Анан алар тиякта иштеп жүргөнүнө карабастан бул жактан камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп турса, стаж болуп кете берет. Же болбосо ал балдар акча салат, эне атасы ошонун ордуна төгүп коюп турса болот да. Анан негизи баягы салыкты төлөшүп эле анан үлүш жерине көп мындай маани беришпейт да. Ошону дагы чакырык катары айтат элем, төлөп туруңуздар. Анткени кандай болбогон күндө дагы Кудайым баягы жаш берсе, пенсия жаш курагына келгенде акыры баары бир социалдык фондко пенсия алуу үчүн кайрылат. Болбосо мамлекет тарабынан жөлөк пул алганга кайрылат да. Анан ошонун баары эле келип ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилигинде болуп калып атат да. Ошондуктан баарыңыздарды чакырат элем, төлөңүздөр. Каттоодо турганыңыздар болсо, баягы пеня штрафын салдырбастан убагында төгүп туруңуздар депчи. Анткени 100% эсебинде кайра эле штраф салынып калышы мүмкүн, айыппул. Ошондуктан
мисалы үчүн 10.000 карыз болсо 10.000 дагы штрафын төлөп барат. Ошондуктан уа менен төгүп туруңуздар. Жанагы үлүш жер деп атпайсызбы? Үлүш жерге сөзсүз жер салыгын төлөшөт да. Ооба. Анан ошол жер салыгы менен социалдык фондко төлөнө турган төлөмдөрдү алмаштырып аткандар көп болуп Ооба, аткан экен. ошондой туура эмес түшүнүп калып атышат да, биз жерге налог төлөп атпайбыз. Ооба, ал налог мамлекеттик бюджеттин эсебине кетет. Ал өзүнчө. Ал эми пенсиялык фонддун эсебине түшө турган акча каражаты бул камсыздандыруу төгүмдөрү болуп Ал кандай эсептелет. эсептелет? Эми божомол менен алганда жана үлүш жердин салыгынын божомол өлчөмүндө эле, андан ашык деле эмес. Анан ошол азыр эми мына реформалоонун алкагында дагы ушундай бир жакшы кадамдарды кылсакпы деп 2015-жылы баягы төккөн салымдар аз болгондуктан көбөйтөлү деп орточо айлыкка байлап башкача эсеп менен чыгардык эле. 1-2 жылдан кийин тилекке каршы жогорку кеңеш тарабынан ал мыйзам жокко чыгарылып, азыр учурда мурунку эле өлчөмүндө төлөнүп атат да. Анан өтө аз. Эми мындай эсептеп келсек, айына 6-7 эле сом да ар бир кишиге. Анан бул 6-7 сомдон кайтарымы деле ошончолук аз болот да, тыйын эле чыгып калат. Анан эсептей келгенде пенсиялардын өлчөмү 2000 деңгээлинде болуп калат дагы эле. Анан эмне үчүн биздин пенсиябыз аз, эмнеге өкмөт төлөбөйт деген суроолор болуп атат. Бирок бара мамлекеттик эмес, бекеринен камсыздандыруу принциптери деп айтылбайт да бизде. Ар бир адам өзүнө кам көрүш керек келечеги үчүн. Бул камсыздандыруу жана биз үйлөрүбүздү, унааларыбызды камсыздандырган сыяктуу эле өзүбүздүн келечектеги пенсиябызды камсыздандыруу деген сөз да. Анан төккөн акчага жараша пенсия аласың деген сөз. Канчалык көбүрөөк төксөң, ошончолук пенсияң жогору болот. Анан 6 сом төгүп коюп анан кайра тиги 5000 пенсия алам деген туура эмес түшүнүк да. Ошондуктан муну дагы түшүнүү менен туура кабыл алыңыздар. Бул социалдык фонддун жеке эле силерге мындай кылган эмес, баягы бербей коюштун эмес, канчалык көбүрөөк төлөсөңөр ошончолук пенсияңар жогору болот деген сөз да. Анан азыркы жаштарыбыз кубандырганы жашынан баягы кызыктар болуп, биз жана жогорку атайын орто окуу жайларын бүтүрүүчү класс, мектептин бүтүрүүчү класстарына көп жерлерде сабак өттүк да. Пенсиялык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча биздин окуу борборубуз бар. Ошол сабак өтүп жерлерде аймактык башкармалыктар ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз дагы эле. Анткени алар окууну бүткөндөн кийин иштеп кетеби же болбосо жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин ал иш менен камсыз болот да. Анан иштеген жерине баргандан кийин айлык алганда өзүнө канча социалдык төлөмдөр төлөнүп атканы жөнүндө дагы маалымат берилип турса кызыктар болот да. Анткени көп мындай жеке ишкерлерибиз, жеке ишканада жетекчилери көп учурда көрсөтпөй коет да. Иштеп аткан адамдын толук санын көргөзбөй коет. Мисалы үчүн 50 адам иштесе 5 адамга отчет берип коюшу мүмкүн. Калган 45 адам келечекте пенсия менен камсыз болбой калат деген сөз да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн укугун билиш керек деп ойлойбуз. Ошондуктан ушундай окууларды жүргүзүп атканбыз. Анан мына чет жаккада жүргөндөрдү биз жана айтып кеттик. Евразия экономикалык биримдигинде басымдуу бөлүгү ошол жакта иштеп атат. Билесиздер, 2020-жылдын 21 декабрында Санкт-Петербург шаарында келишимге ушул 5 мамлекет ортосунда пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишимге кол коюлган. 1-январь 2021-жылдан баштап бул келишим күчүнө кирди. Азыркы күндө иштеп атат толук кандуу. Бирок ал жерде бир шарты бар. 95-жылга чейин биз мурда эле стажын эсептеп келгенбиз. Анан 96-жылдан баштап бизде жеке эсеп киргизилгенден кийинки мезгили башка мамлекетте дагы иштеп камсыздандыруу төгүмдөрүн төксө дагы биз эсепке албай келгенбиз. Азыркы күндө бирдей баардыгына бирдей шарт түзүп берүү каралып, 5 мамлекеттин территориясында аймагында иштеп камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөсө, алардын стажы толугу менен 2020-жылга чейинкиси пенсияга укугун аныктоо үчүн эсепке алынат. Бирок пенсиялык каражаттарды экспорттоо 1-январь 2021-жылдан баштап күчүнө киргенден кийинки мезгил үчүн гана жүргүзүлөт да. Ушул эмени жакшы түшүнүп алсаңыздар, буга чейинкиңиздер стаж катары эсептелет. Бирок 21-жылдан кийинкиси гана сиздердин ошол жакка төккөн акчаңыздар пенсия түрүндө ошол мамлекеттин мыйзамдарына ылайык эсептелип, кийин бизде укугуңуз келгенде 3 мамлекетте, 4 мамлекет иштесеңиз, ошол жактан сиздин бул жактагы негизги пенсияңызга кошумча дагы
ошол мамлекеттердин мыйзамына пенсиялар экспорттолуп келет. Анан азыр тең укук деп айтып атканыбыз баардыгына бирдей укук берилип атат. Анткени мурда биз чет мамлекеттен келген убактылуу иштеп жашап иштеген жарандардан иш берүүчү гана 3% тилектештик фондуна гана пенсиялык төгүмдөрдү которчу да. Ал эми жеке өзүнөн эч нерсе кармалчу эмес. Азыр чет мамлекеттин жарандары 1-январь 21-жылдан баштап биздин жарандар менен тең эле кандай төлөнсө ошончолук акча каражатын төлөп атышат. Мисалы үчүн 27,25% төлөп атат. Ошонун ичинде милдеттүү медициналык фонд да бар. Жумушчулардын, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун акчасы бар, пенсиялык фонддун акчасы бар. Ошонун баары биригип келип, топтомо фондунун акчасы бар, ошонун баары биригип келип, жеке эсебине түшө берет. Анан биз 21-жылдан баштап топтогон акчасын кийин эгер мисалы үчүн Россия жараны Россияга кетсе, пенсияга укугу келген учурда бизден сурам жөнөтөт. Ушундай адам сиздерде иштеген экен, камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн экен, ошол акча каражатын мүмкүн болсо бизге пенсия түрүндө которуп бериңиз дейт. Анткени ал киши бизден пенсияга чыкты деген сурам келет. Биз бул жерден экинчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептеп туруп, пенсия түрүндө Россия Федерациясына которуп беребиз. Ошондой эле шартта Кыргызстандын жарандары дагы укук алышат. Буюрса, мына азыр жаштарыбыз иштеп атат, пенсия жаш курагына аз калгандар да бар. Россия Федерациясында бирок расмий түрдө иштегендерге гана күчүн таасирин тийгизет да бул келишим. Анткени көпчүлүгү баягы легалдашып иштебестен убактылуу айлыкка макул болуп эле иш берүүчү менен ошентип сүйлөшүп алып иштегендер көп да. Ошону көмүскөдөн да чыгаруу турат. Азыркы биздин негизги максатыбыз бул биздин эле эмес, Россия Федерациясы үчүн дагы чоң бир эме экен, иш экен. Анткени эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги дагы алар айтышты. Мүмкүн болсо жана биздин көбүрөөк топтолгон иштеп аткан жарандарыбыз бар да, мисалы үчүн Свердлов, Екатеринбургда, Санкт-Петербургда, Москвада, Сахалинде, ушундай жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө сиздер менен чогуу биз да чыгат элек деген ушундай өзүнүн каалоо тилектерин айтышты. Биргеликте буюрса, могул эпидемиологиялык абал кичине турукташса, чыгып ошо жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсекпи дегенбиз. Эмгек министрлиги Россиянын алар болсо өзүнүн иш берүүчүлөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп атат. Рахмат. Бизде угарман бар. Суроону угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз сизди. Урматтуу радио угармандар, 39 21 90 39 19 33 телефондору аркылуу суроолорду бериңиздер. Пенсия маселесине байланышкан бардык суроолорду кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз. Салкынай Сатарова деген Facebook пайдалануучу суроо берип атат. Жеңиш мырза, мен быйыл сентябрь айында пенсияга чыгышым керек. 2009-жылдан бери ишкерлик менен алектенем. Мен салык боюнча кураторум менен сүйлөшүп, ошого эле подоход налогун, соцфондко налог төлөп келгем. Менде төлөдү деген квитанциям бар. Бирок соцфонддон барып текшертсем, төлөгөн акчаларым жок болуп жатат. Кимге кайрылсам болот дейт. Социалдык фонддун аймактык башкармалыгына кайрылыңыз. Баягы отчеттуулукту кайсы аймактык башкармалыкка төгүзсөңүз, ошол жакка барып ордунда такташыңыз керек. Колуңузда квитанцияңыз болгону өтө жакшы. Анткени ал бизге чоң жардам берет. Кандайдыр бир себептер менен жеке эсебиңизге түшпөй калган маалымат болсо, ошол кайсы райондук башкармалыкка төксөңүздөр, ошол жерден такташыңыздар керек. Алар отчеттуулукту көтөрүп чыгат. Эгер банк аркылуу түшкөн болсо, анда сиздин толугу менен төккөн акча каражаттарыңыз жеке эсебиңизге отургузулуп, укугуңуз сакталат. Дагы бир угарман байланышта, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен баардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен биринчи суроом. Маселен, мен айына 1000 сомдон которгон болсом, ошол 1000 сомдун канча пайызы мага пенсия катары которулат кийин? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, мына 90-жылдардан бери Дордой базарында 1000 деген биздин жарандар иштейт. Алар соцфондко акча которушат, бирок эмгек стажысы жок, эсептелбейт. Азыркы жаңы мыйзам боюнча сиз айтып атасыз, ошо эмгек стажы өтөт депчи.
кандайча эсептелет эмгек стажы. Эмне үчүн Дордой базарындагыдай эле чоң базарларда иштеген биздин жарандарга эмгек китепчеси ачылып, кадимкидей өздөрү соцфондко төлөгөн взностун негизинде мамлекеттик мекемеде иштеген жарандар сыяктуу эле пенсияга күмөнсүз чыгуу шарты түзүлгөн эмес. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. 1000 сом деп атасыз. Эми 1000 сом төгүлгөн акча каражаты ошол эле 1000 сом боюнча сизге пенсия катары берилбейт. Анткени бул орточо жашоо узактыгына чейинки актуардык эсептөөлөрдүн негизинде чыгарылат. Бул 12ге бөлүнүп, анан актуардык коэффициент деген бар. Бул жанагы орточо жашоо узактыгына чейин канча жыл дагы пенсия алышы мүмкүн деген. Анткени сиздин каражаттарды ошол жылдарга бөлүп төлөйбүз. Анан мындан тышкары ошол жылга чейинки бөлүп төлөөлөрдөн сырткары дагы жыл сайын биз аны индексациялап турушубуз керек. Көбөйтүп атпайбызбы? Анан мунун баары социалдык фонддун бюджетинин мойнунда. Ошондуктан 1000 сомду көп ойлойт да, 1000 сом төлөп койсом кайра эле 1000 сомду пенсияма 1000 сом катары кошуп берет. Жок, азыраак өлчөмдө болот кайтарымы, анткени бул бир нече жылга 13-14 жылга чейин бөлүнөт, чачыратылып. Анан жана Дордойдо расмий иштегендер болсо, алардын камсыздандыруу полистери болуш керек. Көпчүлүгү иштейт, патент алат, бирок социалдык төлөмдү төлөгөнгө келгенде качышат да төккөндөнчү. Анан өлчөмү жогору, анан мындай да. Бул эми мындай караганда ошол кишинин өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Эмгек китепчесин эми ал жерде иш берүүчү менен келишимдин негизинде иштеп атсаңыздар, анда ошол Дордойдун администрациясына кайрылып көрүңүздөр. Бирок учурда 96-жылдан бери эмгек китепче бул кошумча маалымат катары эле алынып атат. Анткени мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мамлекеттик негизги мыйзам, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын шарттарына ылайык камсыздандыруу стажы болуп, камсыздандыруу төгүмдөр төгүлгөн мезгил гана эсептелет. Бирок ага кошумча жанагы орто атайын орто окуу жайларында окугандардын окуган мезгили, аскердик кызматтагы мезгили, балдар менен отурган убагы, жумушсуздук боюнча жөлөк пул алган убагы, ушундай көп деген дагы камсыздандырылбаган мезгилдер дагы эсепке алынат. Ошондуктан эмгек китепченин ачылышы эгер сиздерге керек болсо ачтырып коюңуздар. Же болбосо төккөн жана жогорудагы угарманыбыз сурап өлүп кетти, менин колумда квитанциям бар деп. Бул негизги документ болуп, ошол камсыздандыруу төгүмүн төккөн жөнүндөгү полис болуп эсептелет. Ал жерде жазылат кайсы жылга канча сом төгүлгөнү. Ошол менен жеке эсебиңиздерге ошол маалымат отургузулат. Ошондуктан баягы эмгек китепчени биз салыштырганга кабыл алабыз. Ал эми пенсияга стаж болуп эсептелиш үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү төгүлүш керек. Азыркы учурда кээ бирөө баягы союздун убагындагыдай эле 5-6 жылдан печать бастырып алып келсем пенсияга чыгамбы деген суроолорду кээде мындай байкабастан берип алышат да, анан андай болбойт. Эгер сиз тааныш билиш кылып трудовойңузга, эмгек китепчеңизге мөөр бастырып алган күндө да жазуу жаздырып келсеңиз, төгүмдөр жүрбөсө, сиз ал жерде катталган болбосоңуз, жеке эсебиңизден эч кандай маалымат чыкпайт. Ал эми төгүлгөн акчалар боюнча текшерүүнү ар бир адам өзү каалоосу менен жүргүзүп алса болот. Биздин борбордук аппаратка келип паспортуңуз менен жеке эсебиңизден көчүрмө алсаңыз болот. Жана дагы айтып кетпедиби? Тиги төгүп жүргөн, бирок эмнегедир маалымат чыкпайт деп. Маалыматты жеке эсебиңизден көчүрмө алып карасаңыз болот. Кандайдыр бир эме болбосо, тактык болбосо, тастыктап ошол жерден тактап алсаңыздар болот. Ал дагы өзүңүз азыркы күнү жаш болсоңуз дагы келечекте ошо жеке эсебиңиздеги маалымат туруш керек деген маалыматты тактап коюшуңуз керек. Анан кандайдыр бир себептер менен отурбай калган болсо, аны колуңуздагы документтин негизинде биз кайра ордуна калыбына келтирип беребиз. Азыр эми учурда салык кызматы жыйнап атат, алар бизге маалыматты кандай жөнөтсө, ошого жараша биз ар бир адамдын жеке эсебин толуктап турабыз. Бул стаж болуп эсептелет, стажы кийин пенсияга укук берет негизги. Дагы бир угарман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Угуп жатабыз сизди. Мен суроо берейин дедим эле, ушул жылы ушул айлардын арасында пенсияга кошулабы деги?
Баары эле асманда эле баратат, асманда эле Рахмат баратат. кылгалы жоопту. Рахмат. Негизи эми социалдык фонд бул баалардын өсүшүн тилекке каршы биз көзөмөлгө ала албайбыз. Биз жыл сайын социалдык фонддун бюджетин бекитип атканда ушул үстүбүздөгү жылы күз айларына дагы пенсиянын өлчөмүн көтөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болушунча жараша каражаттарды карайбыз. Быйыл дагы буюрса көбөйөт. Азыркы учурда эмес, бирок күзгү айларда. Анткени биз жарым жылдыктын этеги менен баягы жыйынтыгы менен ошого карап көрүшүбүз керек. Биздин түшкөн төгүмдөр бизди пенсияларды жогорултуп атканга мүмкүнчүлүк береби? Ошого каражат жетеби? Анан ооз көптүрүп айтып коюп, эртеңки күнү төлөй албай калсак, бул дагы туура эмес бир көйгөйлөрдү жаратат да, социалдык мындай теңсиздикти. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, топтолгон акча каражаты түшкөнүнө жараша көбөйтөбүз. Эгер көбүрөөк пландан ашыгыраак түшкөн акча каражаты болсо, аны биз түздөн түз ошо пенсияларды жогорулатканга жумшайбыз. Бул негизги биздин максаттарыбыздын бири. Анткени пенсиянын өлчөмүн жогорулатып келебиз канча жылдан бери. Орточо өлчөмү азыр 5000 неме деп атабыз, 5894 сом деп. Орточо, Орточо өлчөмү. Ошол эле учурда баягы жашоо минимумунан төмөн алгандардын санын азайтышыбыз керек да, биз тартып келебиз. Мурда 88%га жакыны ошо жашоо минимумунан азыркы күндө улуттук статистика комитети тарабынан берилген маалыматка ылайык 2020 жылдын жыйынтыгы менен жашоо минимуму 4800 тегерегинде да, а биздин орточо пенсияларыбыз 5800дөн ашыгыраак болуп атат. Анан азыркы күндө бир 36%дай адам гана жашоо минимумунан төмөнүрөөк алып атат да, калганы жогору алат. Анан биздин максатыбыз ошолордун санын азайтып, баардыгын жок дегенде жашоо минимумунан тең ала тургандай кылсак, бул биздин чоң жетишкендик болот. Рахмат, бизде дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Менде бир суроо бар эле. Бул эле эсем. Бериңиз сурооңузду, угуп жатабыз, айтыңыз. Менде мындай суроо бар да, мен мамлекеттик кызматкермин. Служащиймин мамлекеттик. Буга чейин мен укук коргоо органдарында иштеген мөөнөтүм жеткенине байланыштуу укук коргоо органдарынан пенсияга чыкканмын. Укук коргоо органдарынан пенсия алам. Бирок государственный гражданский служащий болуп эмгектенем азыр. Бүгүнкү күндө менден соцфондко, ошол пенсионно-накопительный фондко акча кармалат да. Мен 63 же 64 чыкканда мамлекеттик жарандык кызматкер катары пенсияга чыкпайм да, жаш курагым боюнча. Себеби мен өзүм укук коргоо органда иштеген пенсиям аламын да өмүр бою, Кудай буйрса. Ошого мен бул төлөмдөрүм кандай болот? Булар мага кийин кайтарылабы, кайтарылбайбы, ошо жөнүндө сурап Кайтарылса кандай жол менен кайтарылат, Рахмат. Өтө жакшы суроо. Негизи ушул күч түзүмдөрүндө иштегендер аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоо жөнүндө мыйзамга ылайык республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган пенсиялар менен камсыз болушат. Ал эми социалдык фонд пенсиялык фонддун эсебинен гана акча каражатын баягы эмгек пенсияларын гана каржылайт да. Сиздики туура суроо. Сиз азыр иштеп атсаңыз, сизден кармалып атса, сиздердин дагы жана айтылган аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоо жөнүндө мыйзамдын 45-статьясында көрсөтүлгөн. Ошол жерде 45-1 болуш керек эле. Ошол жерде көрсөтүлгөн. Эгер социалдык төгүмдөрдү төгүп пенсияда болсо, социалдык фонддун көчүрмөсүн алып барып берсеңиздер, сиздин пенсияңызга үстүнө ошол төккөн акчаңыз боюнча аскер кызматындагы пенсияңызга кошумча берилип турат. Жыл сайын иштегендиги тууралуу маалыматты биз азыр базадан алып беребиз. Эми тилекке каршы баягы күч структурасындагылар биздин каттоодо жок болгондуктан сиздер ошол аймактык башкармалыкка же борбордук аппаратка келип, Радищев көчөсү 62ден жеке эсебиңизден көчүрмө алып туруп, жыл сайын 1-январга карата өткөн жыл үчүн кайра эсептөө жүргүзүп алсаңыз болот. Бул мыйзамда каралган. Аны ошол мурунку алып атканына кошуп берет. Ооба. Сиздин өзүңүздүн негизги пенсияңызга кошумча бизден жанагы төккөн төгүмдөрүңүз боюнча
кошумча үстөк кошулуп берип турат жыл сайын. Ошону билип алыңыз, анан мындан кийинкисин дагы жыл сайын эсептетип туруңуз деп айтам. Эсептетип, аз да болсо коштуруп туруш керек экен. Рахмат. Дагы бир суроо, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар, мен Бишкектен Эсен. Айтыңыз агай. Жеңиш мырза, айтыш керек, соцфонд жакшы эле иштеп атат. Дурусту дурус деп айтыш керек, начарды начар деп айтыш керек. Анан эми сессияда бирөө бир элге бир галочка үчүн кантип атасыңар деп сурап койгондур. Мага өтө эле кыргызча айтканда кыжалат болуштун кереги жок. Кудайга шүгүр, пенсионер менче убагында эле албаса керек. Бир күн, 2 күнгө кечсе кечиккендир. Бир мезгилдерде 2,5 жылда деле албай жүргөн мезгилдер болот эле. Бирок бул соцфондко иштейм, биз бар жогун бүтүрүп койгон экенбиз деген ойго келбеш керек. Кудайга шүгүр, дурус эле иштеп атат деген биринчи оюм да. Бирок ошол жанагы сессияда сурагандар, токточу, бул байкуш пенсионер ошол алган пенсиясына нандын баасы канча кымбаттап кетти, эт канча кымбаттап кетти, башка деп ошол жагынан кызыгып койсо, биз аларга чоң ыраазы болуп калмакпыз. Бул туура айтып атат, бул соцфонддун иши эмес. Бирок мен соцфондко айта турган бир башка оюм бар да. Алма мындай да, буга чейин айтпады жанагы индексация кылабыз деп. Ушул жерден улуу урматтуу соцфонддун кызматкерлери, силер бир аз саясатчы туура эмес жүргүзүп атасыңар да. Эгер ушунчалык эле социалдык мамлекет болгоңар келсе, анда саясатты иштеп жогорку пенсияга чыккан адамдын эмне күнөөсү бар силердин алдыңарда? Бирөө, допустим, 10 000 сомго пенсияга чыкты, бирөө 2 000ге чыгып калды. 10 000 сомго чыккандын инфляциянын деңгээлинде деп туруп, аны же 0,5%ке же таптакыр көбөйтпөй койсоңор дагы, анын аркын 3%ке же 5%ке көбөйтөсүңөр. Бул деген эч кандай бир законго, эч кандай бир логикага туура келбеген нерсе да. Да, туура. Эгерде кимдин пенсиясы аз болсо, ошону жанагы прожиточный минимум дегенге көтөргөнгө аракет кылыш керек. Анда беркине да көтөргүлө да. Ал эмне өмүр бою өзүнүн ден соолугу үчүн же башка үчүн акылынын жетишинче иштеп атса, анан пенсияга чыккандан кийин ал эмне нищий сортко түшүп калабы? Аны ойлош керек да. Бир эле нерсени ойлоп калып, экинчини утуп калган туура эмес да. Рахмат тагы. Рахмат сурооңузга. Жакшы ой пикириңиз үчүн чоң рахмат. Биз аракет кылып иштеп жатабыз. Сиздин айткан жанагы көбөйтүү боюнча механизмдерди биз көп жылдардан бери мурда башында ушундай болгон, чындыгында баардыгына бирдей көбөйтүп койгонбуз да. Азыркы учурда пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү канча болсо, ошого жараша көбөйтүлүп атат. Эч кандай чек коюлган жок. Ошол учурда мисалы үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн көп төлөп жүрүп, жогорураак пенсияга чыккандар, мисалы үчүн 20 000 алган адамдын камсыздандыруу бөлүгү мисалы үчүн 5%га көбөйтсөк, ал 1000 сом болот. Ал эми 2000 сом алгандыкын көбөйтсөк, ал 100 сом болот. Анын айырма бар. Биз ошон үчүн камсыздандыруу принциптерин күчөтүүнү максат кылып коюп атабыз. Анан такыр көбөйтпөй койгон эмеспиз. Сиз мындай маалымат берип кеттиңиз. Эмне үчүн жогорку пенсия алгандардыкын силер такыр көбөйтпөй койгон эмеспиз. Качандыр бир жылдары балким болгондур ошондой учурларчы. Мисалы үчүн монча сомдон ашыгыраак. Ал дагы эми бюджеттин ошол учурдагы абалына жараша болчу. Бирок акыркы жылдары мына 10-15 жылдан бери биз ошол камсыздандыруу принцибине таянып көбөйтүү жүргүзүп келебиз. Бирок ошол эле учурда бул эл аралык уюмдардын, эл аралык банктын талабы да бар да. Жанагы биз айтып атпайбызбы, жашоо минимумунан төмөн алгандардын саны аз болуш керек деп. Анан аларды мындай карасаңыз, эми убагында азыраак союздун убагында иштегендер бар, төмөнкү окладдар менен иштегендер бар. Бирок ошол учурда кошкон салымы, пенсиялык фондко кошкон салымы азыраак болгон күндө дагы, бирок жалпылап алып келгенде мамлекетибизге өзүнүн салымын кошкон адамдар да. Анан аларды эми сиздер аз айлык алчусуңуздар деп туруп төмөн жакка калтырып салган туура эмес болуп калат. Биз ошондуктан жанагы көбөйтүүнүн төмөнкү чегин коюп атпайбызбы? 200 сомдон кем кошулбасын, жогору жагы канча болсо ошончо. Акыркы эсептөөлөр менен 1000 сом, 2000 сомго чейин көтөрүлгөн пенсиялар бар. Ошондуктан биз жанагы жалпы көбөйтүү коэффициентин индексациянын
белгилеп алабыз, ошого жараша иш жүргүзөбүз, бирок төмөнкү чегин койгонго мажбур болуп атабыз. Анткени аз өлчөмдө алган пенсионерлердин пенсиялары 5%-ын көбөйтсөк 50-60 сом тегерегинде гана көбөйүп калып атат. Ал эч кандай учурдагы көйгөйүн дагы чечкенге дагы болбой калып атат. Анан мына баалардын өсүшү деп атасыз. Мен жогоруда айтып кеттим. Жакшы болот эле эгер баа көтөрүлбөсө. Анан биз көп учурда айтышат, силер эрте айтып коесуңар дагы базардагылардын баары бааны эртелеп көтөрүп пенсия жогорулайт экен деп элечи. Анан эми ага байлабаш керек. Эми муну тийиштүү мамлекеттик органдар көзөмөлгө алат го. Азыркы күндө мына көрүп атасыздар, антимонопольный иштеп атат. Бааларды мына мындан жогору болбосун деп чек коюп атат. Эми келечектин иши го. Азыр эми аны дагы биз айта албайт экенбиз, бирок колубуздан келишинче жыл сайын пенсиялардын өлчөмүн жогорулатканга аракетибизди жасап келебиз. Дагы бир суроону угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Мен азыр уктум да, мындан мурунку суроо бергенде ошо органдын иштегенбиз. Азыр бул эмне айтып атат? Biz гражданскийде иштеп атабыз, пенсиячы органдан чыгыпчы. Бизде соцфонддон биз 5.000-2.000 кармап калат. Биз эми ошо тапшырсаңыздар иштеп атасыз. Азыр биз баарыбыз иштеп ошо тапшырсак 200 сом өлчөмдө акча кошулат экен. Мисалы менден 1.5 акча соцфондко кармалып калса, 200 сом кошпосо калган акчаларды кандай кылабыз? Төлөп береби? Ошондон мыйзам ушуна туура келип атабы, кандай? Ооба, азыр дагы ушу бул боюнча 200 сомду кошуп берген жылына. Ата биз айына иштегенибизди кармап калат. Сиздин сурооңузга азыр жооп алып беребиз. Урматтуу радио каармандар, 39 21 90 39 19 33 телефондору аркылуу пенсия маселесине байланышкан суроолорду бериңиздер. Жанагы эле угармандыкындай суроо болду. Бул жерде айтып кетпедимби? Ал төккөн акчаңыздарды актуардык эсептөөлөр менен сиздин ошол орточо жашоо узактыгына чейин төлөнө турган мезгилге бөлүнүп төлөнөт. Ошондуктан берилет бул. Анан мындан сырткары бул төккөн акчаңыздар жыл сайын индексациялып үстүнө кошумча менен берилип атат. Анан 200 сом деп атасыз. Негизи иш берүүчүнүн басымдуу бөлүгүн иш берүүчү төлөйт. 17,25%ды иш берүүчү сиздер үчүн төлөйт пенсиялык фондко. Ал эми сиздерден 8% пенсионерлер жаш курагандагыларда 8% кармалат да, калганын иш берүүчү төлөйт. Ошондуктан бул жерде дагы биз учурдагы бюджеттин социалдык фонддун абалын эске алып туруп эсептерди жүргүзөбүз. Жыл сайын жана актуардык коэффициент жашоо узактыгы жыл сайын улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча эсептелип, ошого жараша жашоо узактыгына жараша актуардуу эсептөөлөр жүргүзүлөт. Бирок төлөмдөр ай сайын төлөнүп бериле турган төлөмдөр пенсияга кошулуп берилет. Ал индексацияланат жыл сайын. Анан 1,5 миң төлөсөм кайра 1,5 кайра ошону алам деген реалдуу эмес. Бул реалдуу эмес да. Анткени ал алдыга карата дагы канча жыл пенсия алат деген эсеп менен төлөнүп берилет. Рахмат. Дагы угарман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Мен Түү районунан чалып аттым эле. Менде бир-эки суроо бар да. Мына азыр жаштар төлөп жүрөт. Кайсы жаштан баштап төлөнөт, ошону билбейт экенмин. Сылса соцфондуга төлөп атышат. Анан кокус, ошол эле адамдар эми ар кандай кырсык болот да. Ошо кырсык менен жок болсо, оор сыркоолоо анын бетине алгысın. Өтүп кетсе анан төлөп жүргөн акчалары кандай болот? Ошо жагын түшүндүрүп берсеңиздер. Рахмат. Негизи мыйзамда ушундай учур каралган, баккан адамдан айрылгандыгына байланыштуу пенсия деп. Үй бүлө мүчөлөрү, эмгекке жарамсыз үй бүлө мүчөлөрү болсо, аларга ошол каза болуп калган адамдын божомол пенсиясынан пайызда 50, 90, 120, 150% болуп санына жараша пенсия чегерилип берилет. Ошондуктан ойлобош керек, ал баягы эми баягы үй бүлө мүчөлөрү жок, жалгыз бой болсо тилекке каршы ал тилектештик фондунда калып калат. Кийин айыптык, анан башка дагы жана жаш балдар, жаш өтүп кеткендердин үй бүлө мүчөлөрүнө пенсия катары төлөнүп берилет. Тилектештик системанын ушул эмеси бар.
баягы түшкөн акчаны башка пенсияларга дагы жумшагангачы. Анан айтып коюшубуз керек, 2% түрүндө биз билесиздер топтомо фонддун каражаттары киргизилген. Ал мураскорлорго бериле турган акча каражаты, бул нак акча. Ал инвестициялык бир немелерге салынат каражаттарчы. Анан кийин пенсияга чыкканда алат, эки жака көчүп чыгып кетсе алат, анан каза болуп калса үй бүлө мүчөлөрүнө төлөнөт. Анан былтыртан 2020 жылдан баштап дагы бир кошумча кирген, катуу оорларга дуушар болгон жарандарыбыз ошол оорусунун айма тизмеси бар оорулардын, ошого төлөмдөрдү төккөнгө, которуп алганга мүмкүнчүлүк берилген. Жана ипотекалык, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу турак жайы жоктор жаштарыбыз 50 миңден ашыгыраак жеке эсебинде топтолгон каражаты болсо, топтомо фонддун ошол акчасын биринчи баягы төгүлө турган төгүмдү жапканга мүмкүнчүлүк берилген. Бул жакшы нерсе. Азыркы күндө кайрылгандар бар, бир 20-30 киши уже алып калды. Ошондой акчасын котортуп алуу менен банктын биринчи алгачкы төлөмүн жаап коюп атышат. Андан кийинкисин ай сайын төлөмдөрдү төлөп турак жайлуу болуп калып атышат. Дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Угуп жатабыз сизди. Менин суроомчу мындай, жана прожиточный минимум где-то 4700 деп атасызбы? Ошону канчанчы жылдары эсептеп чыгардыңар эле? Азыркы моменттеги шарт боюнча эсептегендечи, ошол прожиточный минимумга чыгарган акчаңар деле караандабайт, адамдын жашоо турмушуна жетпейт, эчтеке болбойт ал. Түшүнүктүү. Мен дагы бир айтып кетейин. Бул эсептөөнү биз жүргүзбөйбүз, социалдык фонд жүргүзбөйт. Муну улуттук статистикалык комитет тарабынан жүргүзүлөт. Ар квартал сайын, мисалы үчүн, ал жерде да бөлүнөт. Эмгекке жарамдуу адамдар, пенсионерлердин жашоо минимуму, жаш курагы, жаш балдардын, өспүрүм балдардын жашоо минимуму деп категорияларга бөлүнүп эсептелет. Бизге ал маалыматты улуттук комитет берет. Ошондуктан муну эсептөөсүнө биз эч кандай тиешебиз жок. Бизге кандай маалымат берилсе, ошолордун данные менен биз сиздерге баягы түшүндүрмө берип атабыз. 2020 жылдын көрсөткүчү боюнча 4785 деп беришкен. Азыркы күндө баалардын өсүшүнө жараша бул кварталда дагы башкача көрсөткүч болушу мүмкүн. Анткени баалар өсүп атат деп атабыз. Ошого жараша алардын көрсөткүчү башкача болушу мүмкүн. Бирок биз бул нерсени мындай ушуга чейинки төмөн алган пенсионерлерди ошого тартып жеткизип жок дегенде ошол эсептеп берген немеге жеткизели деген максат менен иш алып барып атабыз да. Рахмат. Суроону угабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтыңыз. Бул жетекчиге суроом бар эле менин. Төмөндөгүчө. Мен пенсионермин, быйыл июнь айында иштен чыктым. Расчет алып. Ошол бардык информацияны берип алышыптыр, бирок ошого пенсияга кошулган төлөмүн быйылкысын июнь айына чейинкисин эндиги жылдан баштап кошобуз дейт. Ушул туурабы, туура эмеспи? Негизи мыйзамда эгер сиз жумуштан чыгып кетсеңиз, жыл бүткөнгө чейин иштен бошогондугуңуз тууралуу буйруктун көчүрмөсүн же болбосо эмгек китепченин ошол немесин алып туруп, барып тапшырып, арызыңызды жазсаңыз, бошогон айдан кийинки же кайрылган айдан кийинки айдан баштап сизге кайра эсептөө жүргүзүп берет. Жылдын аягына чейин дагы убакыт бар да, ошондуктан баягы бир түшүнбөстүк болуп калбаш үчүн биз ошондой талаптарды койгонбуз. Алып келип, мындан кийин иштебейм деген арыздын негизинде мына буга чейин кимди кошуп бер десеңиз, кийинки айдан баштап кошуп берет. Жанагы иштеп аткан жыл сайын кайра эсептөө жүргүзүлүп аткан, алар толук кандуу бир жыл иштегендердики кийинки жылдын 1-айынан баштап, 1-январдан баштап эсептелип берилет. Убактыбыз да соңуна чыгып калды окшойт. Мына буга чейин ошол жанагы пенсия чектөө боюнча бир топ жеңилдиктер болуп атпады беле? Анан пенсия чектөөгө аракет кылган биздин жарандарга ошол кызмат дагы эле көрсөтүлүп атабы? Дагы кандай айта турган ой пикирлериңиз? Рахмат. Негизи пенсияга жаш курагы келгенге чейин азыр билесиздер, өзгөртүү киргизилип 19 жылдын январынан баштап
6 ай эрте кайрылганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошол эле учурда талап кылынган документтердин тизмеги дагы азайтылган. Эгер кандайдыр бир кошумча маалымат керек болсо, аны социалдык фонддун кызматкерлери өздөрү толуктап берет. Ошондуктан кайрылыңыздар пенсияга. Аймактык башкармалыктар күнүгө сиздерди кабыл алганга даяр. Биздин ишеним телефондору 57 66 61 54 33 16 жана кол борборубуз иштейт 12:02 телефон менен эртең мененки 7-тен кечки 10го чейин сиздердин чалууларыңарды кабыл алат, түшүндүрмөлөрдү бергенге дайым даяр. Жана мигранттар маселеси боюнча деле суроолор болсо сиздерге кайрыла берсе болот да. Кайрыла бериңиздер. Суроо талаптарга биз дайыма жооп берип, түшүндүрмө берип атабыз. Пенсияга чыгууну каалаган азыркы учурда жарандар ошол жана сиз айткандай 6 ай мурун эле документтерин даярдап өткөрүп, негизги талап кылынган документтер менен жашаган жери боюнча социалдык фонддун башкармалыгына кайрылса кабыл алат. Мына уктуруубуз дагы соңуна чыгып калды. Жалпы эле биздин ошол пенсия жашына келгендерге, пенсионерлерге ошол социалдык фонддун атынан айта турган кандай кайрылууңуз бар? Калоо тилегибиз аман болуңуздар. Ушул учурдан эми могу абалдан чыгып кеткенче өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сактоонун максатында аралыктан эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр бар болсо жанагы жеке кабинет деп айтып атпайбызбы, камсыздандырылган адамдын, ошол аркылуу кайрылганга аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдү биздин кызматкерлерди дагы мындай кооптуу абалга алып келип койбоңуздар. Колуңуздан келишинче баягы аралыктан документ тапшырганга биз да ошондой шарттар түзүп атабыз. Антисептик жанагы маскаларды кийип, кээ бир жарандарыбызга ушундай талапты койсок, эмне үчүн маскасы жок киргизбейсиңер деген болуп атат. Эми кечирип коесуздар, бизде кызматкерлер канча адам менен иш алып барат, эртеңки күнү алардын ден соолугу дагы бизге керек. Ошондуктан бар болуңуздар, күзгү айларда буюрса жогорулатууну күтүңүздөр. Жанагы пенсия төлөө кадимкидей эле мурдагыдай өздөрү каалаган ооба, ошондой эле банкоматтар аркылуу биринчи күндөн баштап июль айынын акчалары которулуп баштайт. Почта кызматынан алгандардыкы 25-терине чейин түзүлгөн графикке ылайык төлөнүп берилет. Почтага барып очередке туруп убара болбоңуздар. Сиздерге почта кызматкерлери үйүңөргө чейин жеткизип бергенге милдеттүү. Дагы бир жолу айтып коеюн. Көпчүлүгү ушул баягы адамдар көп топтолгон жерге барбаңыздар. Сиздердин ден соолугуңуздар бизге керек. Ошондуктан аман болуңуздар. Аралыктан кызмат алганга аракет кылыңыздар. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Биз сиздерге социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Шуркалиевич менен болгон маекте сунуш кылдык. Албетте пенсиянын маселесине байланышкан суроолор дагы деле көп. Биринчи радио менен кызматташып, мындан ары дагы кызматташ уланат деген ишеничтебиз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан дагы мына ушул маанилүү маекти көрүп алсаңыздар болот. Ал эми программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссерлору Нуржан Качкынбекова жана Бермет Камбарбекова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.